Турсунбай Бакир уулу Алла Тааладан күнү-түнү Аселди кайтарып бер деп сурана берели. Жогорку Кеңештин экс-депутаты Турсунбай Бакир уулу ырчы Асел Кадырбекованын абалы жакшырып, өзүнө келишүү үчүн Аллах Тааладан күнү-түнү сурануу керектигин айтат. Бүгүн травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасап, ырчы Асел Кадырбекованын абалы тууралуу маалымат бериптир. Аселдин ден соолугу дагы деле оор, кома абалында жатат, бирок өзү дем алып, кан басымы өзүнүкү, эч кандай дарынын жардамы менен эмес. Бүгүнкү күндө кичине болсо дагы жылыш бар, бирок абалы баары бир оор бойдон калууда деп айтыптыр. Кымбаттуу Нурлан Насипиним жана Аселдин жакындары, баары Алла Тааланын колунда. Дарыгерлер себепкер гана. Ошондуктан дуа кылып Аллах Тааладан Аселдин комадан чыгышын жана тез шифа беришин тынбай сурана берели. Дарыгерлердин Аллахым ошол жакшы ишке себепкер кылып берсин деп да дуа сураналы. Эмне үчүн ушул сөздөр менен сиздерге кайрылып жатамын? Башымдан өткөндүгү үчүн сиздерге да ошол оюмду айтууну туура көрдүм. 3 жыл мурда уулум аябай катуу автокырсыкка учурап, травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна алып келинген. Бир бригада айрылып, үзүлгөн сынган жерин тиккен, кошкону үлгүрбөй хирургдардын 2-бригадасын чакырышкан. 5 саатка жакын операция жасалды. Акыры ажаке, биз дарыгерлер колубуздан келгенди жасадык. Эми калганын Аллахтан деп ачышкандан кийин реанимация бөлүмүнүн эшигинин астында 13 сутка күнү-түн дебей ыйлап олтурдум. Кудайга шүгүр, 13-күн күн дегенде комадан чыкты жана өзүм дем алып баштады. Аллахыма чексиз мактоолор, шүгүрчүктөр болсун. Менин үй бүлөмдүн, туугандарымдын, кайын журтумдун, досторумдун, тааныштарымдын, социалдык желелерде мен билген жана билбеген адамдардын дуалары Аллахым кабыл алды. Ошондуктан силерди да ишендирип кетейин. Алла Тааладан күнү-түн Аселди кайтарып бер деп сурана берели. Биз үй бүлөбүз менен кырсыкты уккандан күндөн баштап Аллахымдан Аселге шифа тилеп тынбай суранып келип жатабыз. Аллахым сөзсүз угат, сөзсүз жардам берет. Нурлан иним, сен үчүн, кызыңар үчүн Асел жашап кетет. Биз сиздер мененбиз. Маалымат булагы, аргумент чекиткей. Асел Кадырбекованын апасы, мени жана кызымды колдогонуңуздарга ыраазычылык билдиремин. Ырчы Асел Кадырбекова 26-июнда саат 3:30 чамасында Бишкек шаарынын Медаров менен Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде жол кырсыгына кабылып, Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда комада жатканын жакындары кабарлашкан. Ал эми ырчы айымдын апасы Дилбар Монокбаева дуа кылгандарга ыраазычылык билдирди. Мени жана кызым Асел Кадырбекованы колдогонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиремин. Кудай буйруса сиздердин дуаңыздар кызыма жөлөк болсун деп жазды ал Instagram баракчасында. Маалымат булагы, Барс Медиа чекиткейжи. Ырчы Асел Кадырбекова кабылган жол кырсыгынын чоо жайы шектүүгө карата райондук соттун чечими чыкты. Ырчы Асел Кадырбекова кабылган жол кырсыгы боюнча 297-берене автотранспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу менен сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, тергөө иштери жүрүп жатат. Маалыматты бүгүн 30-июнда Бишкек ШИИБдин басма сөз кызматчысы билдирди. Мекемеден окуя тууралуу кеңири маалымат беришти. Автокырсык 26-июнда саат 3:45 чамасында катталган. Анда 25 жаштагы ОМ аттуу жаран Honda Odyssey унаасын Тыныстанов көчөсү менен айдап баратып, Медеров көчөсүнүн кесилишинде Toyota Camry үлгүсүндөгү унааны сүзүп кеткен. Кырсыктын кесепетинен Toyota Camry унаасынын айдоочусу 1991-жылы туулган АК Асел Кадырбекова Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда жаткырылган. Honda Odyssey унаасынын айдоочусу 1995-жылы туулган ОМ дагы травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жеткирилген. Ал эми ушул эле унаанын жүргүнчүсү 1994-жылы туулган КО улуттук госпиталга жеткирилген. Бул жол кырсыгы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 297-берене менен катталып, сотко чейин өндүрүшкө алынды. Учурда жол кырсыгын жараткан деп шектелген 25 жаштагы ОМ Кылмыш жазык кодексинин 98-беренеси боюнча кармалып, ооруканада аны милиция кызматкерлери кайтарып жатышат. Свердлов райондук соту тарабынан шектелгө 1 ай СИЗОго камакка алып чечими чыкты. Бүгүнкү күндө сотко чейинки ачылган кылмыш ишин алкагында тиешелүү экспертизалар дайындалды, деди мекеменин маалымат катчысы. Маалымат булагы Супер чекиткейжи.
Асель Кадырбекова, ырчы, атам депутат болчу, аны менен эми катташа баштадым. Жалгыз апасынын гана эрке кызы болуп келген Аселдин чыгармачылыгын атасы колдой баштап, ырчынын кубанычында чек жок. Табиятынан аз сүйлөгөн, ырчынын көбүрөөк сүйлөтүп, жан дүйнөсүн ачып бергенге аракет кылдык. Асель, куш келипсиң, 1 сааттан ашуун убакыт кечигип келдиң, боенуп күзгүнүн алдында көбүрөөк болгонсуң го. Саламатсыздарбы, боенуу жактан тажрыйбалуумун, ага убакыт деле короткон жокмун. Күн суук болуп калгандыктан жылуу кийимдеримди таап кийип, калың кийимге бир аз көнбөй күзгүгө көбүрөөк карандым. Анын үстүнө эшикке чыксам кар жаап, сууктан машинам тоңуп калыптыр. Машинамдын үстүндөгү карды тазалоого, жылытууга убакыт кетти. Унамды карда биринчи жолу айдагандыктан жай айдап келдим окшойт. Боенуу жагынан тажрыйбалуумун деп калдың. Сен ашыкча чаттап алат, боенбосо сулуу дегендерге оюң кандай? Бул менин сахнадагы образым. Эгерде мен мынтип боенбосом, назик болбосом, сахнада өзүмдү жоготом деп ойлойм. Андыктан ушул ашыкча боегум, назиктиги менен Асель Кадырбековамын. Боенгон мага жагат. Үйдөн апамдар деле ашыкча боеносуң деп айтып калышат. Жүзүңдө өзүңө жакпаган кемчилик барбы? Мен аябай уялчак адаммын. Өзүмдү жакшылап карасам, кээде көзүм жакпай кетет, кайра оозум жакпай калат дегендей. Кыскасы менин жүзүм кубулума десе болот. Бирок Кудайга шүгүр, көзү бүтүк, мурду чоң болбой ушундай жаралганыма. Көптөр мени көзүнө сурма жасаткан деп ойлошот экен. Менин көзүм өзү ушундай. Балким картайганда кемчиликтерим билинип баштаса, карылыкка моюн сунуп келбей жасатышым мүмкүн. Сулуулар сүйүүгө туруксуз болот дешет. Сулуулуктун запкысын тарткан учуруң болду беле? Өзүмдү сулуу деп эсептебеймин. Мен сүйүүгө туруктумун. Бирөөнү сүйсөм, аны эч качан башкага алмаштырбай акырына чейин сүйөм. Канча жамандык кылса деле жакшы көрүү сезими сакталып кала берет. Мен табиятымдан ушундай адаммын. Сулуулуктун запкысына деле көргөн жокмун. Болгон артыңдан жигиттер көп эрчийт. Ага кошо көп ушак ээрчийт экен. Ырчы болуш үчүн өң келбеттен сырткары үн да болуш керек. Музыкалык билимиң барбы? Тилекке каршы музыкалык билимим жок. Буйруса вокалдан сабак алсам деп жүрөм. Чынында эле менин үнүм жоктур, бирок каалоом күчтүү. Мен эптеп эле же ойноп ырдап жүргөн жокмун. Жүрөгүмдөн аракет кылып ырдайм. Вокалдык тембр жакшы эмес экенин мойнума алам. Айтылат го, 1% талант болсо 99% эмгек деп. Андыктан мен эмгектенем. Менин ырларымды уккан, мени жакшы көргөндөр деле бар. Мен ошолорго үчүн ырдайм. Жактырбагандар укпай эле койсун. Жаңы жаздырган Эркелет деген ырың Нурлан Астын Эркелетсемби деген ырына жооп эмеспи? Биздин ырчы кыздар турмушка чыгарда эркелеп калчу эле. Жок, Нурландын ырына жооп эмес. Жөн гана өзүм эркелегим келди. Турмушка чыгуу менин фобиям десем болот. Андыктан азыр күйөөгө тийүү планымда жок. Көптөр айтышат, убакыт келди күйөөгө чык деп. Убакыт келди деп эле күйөөгө чыгып алган болбойт. Көп курбуларым, тааныштарым турмушка чыгып кайра ажырашып кетип жатышат. Жашоодогу эң кыйын нерсе жар тандоо болуш керек. Жолдошум менин жанымда жүргөн эле адам эмес, балдарымдын атасы болот. Ошондуктан шашпай, жаңылбай жан шеригимди издеп келем. Сен издеген жан шеригин байлыгы ашык ташкан, чыгармачылыгыңды колдогон, бирок карыган киши болуп калсачы? Сүйүү жашка карабайт дешет. Ар бир адамдын тандоосу бар. Сүйүп калса жакшы, мени кызыктырбайт болчу. Эгер ошол адам менен өзүмдү бактылуу сезсем, эмнеге болбосун? Эң негизгиси адамгерчиликтүү, мени түшүнгөн, чындап жакшы көргөн адам болуш керек. Мага канчалык жакшы мамиле кылса, мен ага 2 эселеп кайтарганга даярмын. Кичинекей Асель кандай кыз болгон экен? Мектепте кандай окучу элең? Бала кезде апамдын жанынан чыкпаган назик кыз болчумун. Ыйлак, өжөр элем. Жалгыз кыз болгондуктан өзүмчүл болуп өстүм. Үйдөгү апам экөөбүздүн буюмдарыбызды эч кимге карматчу эмесмин. Көз жашым дайыма даяр турчу экен. Таякелерим сени карап туруп ыйлайт десе эле ыйлап жиберчү элең деп күлүп калышат. Мени ырчы болот деп эч ким күткөн эмес. Индия кинолорун көрүп актриса болом деп кыялданчумун. Сулуу кыздарды көрүп модель болгум келчү. Чынын айтыш керек, мектепте жакшы окуган жокмун. Эмнегедир билимге көп көңүл бурган эмес экенмин. Өзүм орус мектепти бүткөм. 20 бала 3 кыз дос болчубуз. Ошол досторубуз менен эле шалпактап жүрө берчү экен. Азыр терең билим албаганыма өкүнөм. Үй бүлөң тууралуу айтып кетпесең болбос. Түбүм Кара Суудан, Ош шаарында өскөм. Учурда үй бүлөбүз менен Бишкекте көчүп келгенбиз. Апам Дилбар тиш доктур, Канат Мурат деген 2 иним бар. Канат юридикалык академиясында окуса, Мурат гимназияда окуйт. Атам Кадырбек убагында чоң кызматтарда иштеген, жогорку кеңеште депутат болгон. Учурда жеке бизнестер менен алек. Эмнеге атаң тууралуу айтпайсың деп көп сурашат. Мен кажет жок деп ойлочумун. Көрсө ал жөнүндө айтышым керек экен. Мурда атам биздин жашообузга кийлигишчү эмес. Эми буйруса чыгармачылыгымды да, жеке жашоомду да
колдоп, кеңештерин, сыр пикирлерин айтып жардам бере баштады. Атамдын өзүнүн үй бүлөсү бар. Ал жакта бир туугандарым менен жакшымын. Алар менен катышып турам. Жакында эле атам машина белек кылды. Көптөн бери машина алгым келет деп кулак мээсин жей берчүмүн. Деп эле койчу. Көлдө эс алып жүргөндө күтүүсүздөн эле машина алып койдум деп чалып калды. Кубанычтан кантип учуп келгенин да билбей калдым. Кыялданып жүргөн машинамга жеттим. Машина айдаганды билчү белең, машина айдаганга аябай кызыкчумун. Досторумдун унааларын айдап турчумун. Ошондуктан бат эле үйрөнүп кеттим. Апам окуу айдоочулук күбөлүк ал, анан рулга отурасың деп шарт койду. Ошондуктан 3 ай окуп, анан унаа башкарганга уруксат алдым. Маалымат булагы Суперчекит KG.